Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде белгилүү окумуштуу Улуттук илимдер академиясынын академиги, СССР мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, айыл чарба илимдеринин доктору профессор Ильяс Ботбаевдин 90 жылдыгына арналган илимий конференция өттү. Иш-чарага мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, окумуштуулар, илимпоздун жакын туугандары жана студенттер катышты. Ильяс Ботбаев уникалдуу алай жарым уяң жүндүү кой породасынын автору болуп эсептелет. Бүгүн уюштурулган илимий конференцияда окумуштуунун кыргыз айыл чарбасына кошкон салымы, жасаган эмгектери жөнүндө баяндамалар окулду. Белгилей кетсек, анын жетекчилиги астында Ысык көл мериносу, кыргыз эчкисинин жаңы породалары чыгарылган. Илимпоз көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Жаңы породаны чыгарган ишлердин башында турган. Ар бирөөнүн жүнү бир баягы 7-8-9 килограммга чейин чыккан болгон. Койдун өзүнүн салмагы 130 килограммга чейин чыккан койлор болгон. Ошондо эң негизги сапаты койдун жүнүнүн сапаты, ошонун майынын сапаты, анан терисинин сапаты. Ошол булардан чоң Кыргызстанда жетишкендиктердин бири болгон.